Саламатсыңар балдар. География сабагы. Бүгүнкү сабактын темасы түштүк материктерге киришүү. Үй тапшырма 17 параграфты окуп, Я класстагы тапшырманы аткаруу. Бүгүнкү сабактын максаты түштүк континенттердин жаратылышынын жалпы өзгөчөлүктөрү жөнүндө түшүнүктү калыптандыруу. Бул географиялык жайгашуусу, анын рельефи, климаты, ички суулары, флорасы жана фаунасы жөнүндө түшүнүктөрдү бүгүнкү сабакта өтөбүз. Түштүк материктер тобунун курамы. Демек балдар, картага көз жүгүртүңүздөр. Биз экватор сызыгынын түштүгүндө жайгашкан материктер, демек, түштүк материктер тобуна кирет. Бул Түштүк Америка, Антарктида, Африка жана Австралия. Балдар, эмне үчүн ушул 4 материк түштүк материктердин тобуна кирет? Алар буга чейин кайсы материктин бир бөлүгү болгон? Ушундай жайгашуусунан жана өнүгүү тарыхынан улам материктердин жаратылышын кандай жалпы өзгөчөлүктөрүн күтүү керек? Бул суроолордун баарына жооп берүү үчүн балдар, келгиле бүгүнкү сабакты баштайлы. Материктин физикалык географиялык абалы. Бул континенттин жердин бетине, анын жаратылышына таасир этүүчү башка географиялык объектилерге карата болгон абалы. Географиялык жайгашуу материктердин жаратылышынын өзгөчөлүгүнө кандай таасир этет? Биринчиси, түшкөн күн уулугу жана алардын мезгилдерге бөлүштүрүлүшү географиялык абалына жараша болот. Климат кыртышынын катмарынын мүнөзү ар кандай флора жана фауна менен табигый зоналардын жайгашуусун аныктайт. Демек балдар, 3 материк Түштүк Америка, Африка, Австралия экваторго жакын жайгашкандыктан жыл бою ал жерде жогорку температура өкүм сүрөт. Континенттердин көпчүлүгү субэкватордук жана тропикалык зоналарда жайгашкан. Мелүүн алкакка Түштүк Американын куш тилкеси гана кирет. Антарктида бул түштүк уюлга жакын жайгашкан жердин бирден бир жалгыз материги. Түштүк уюлга жакын жайгашкандыктан бул жакта жаратылыш шарттары өтө оор. Демек, географиялык жайгашуу түшүнүк континенттердин жаратылышында чоң карама-каршылыктарды пайда кылат. Бул түбөлүк жана демек түбөлүк жайда жалпы өзгөчөлүктөрү. Балдар, сүрөткө жана картага көз жүгүртүңүздөр. Демек, бул биринчи сүрөттө Пангея 2 жыл мурун. Демек, биз өткөнбүз, бир супер континент. Континенттер 35 миллион жыл мурун кандай абал жана 65 кандай келди. Континенттердин пайда болуу процесстеринде жер кыртыштын кыймылы чоң роль ойногон. Жанын кандай түрлөрүн билесиз? Жана байкаңыздар балдар, рельефтери. Атластагы дүйнөнүн физикалык картасын карап жооп бериңиз. Континенттердеги
эң негизги рельеф формалары кандай? Кайсынысы чоң аянтты эл? Окшоштуктар бар. Бул суроолорго эптериңерге түрүндө сабактын аягында жооп бериңиздер. Рельефи. Түштүк материктердин минералдары. Демек, тоолор жана түздүктөрдө бул магмалык, кара жана түстүү металл рудалары, алмаздар, асыл жана сейрек кездешүүчү металлдар. Ал эми түздүктөрүндө чөкмөлөрдүн континенттердин геологиялык түзүлүшүнүн биримдиги жөнүндө маалыматтар геологдору ушул сыяктуу шарттарда кендирдин күчүп берет. Гвинея булугунда континенттердин жаратылышын, ошондой эле калктын экономикалык турмушунун негизги өзгөчөлүктөрүн аныктайт. Демек, балдар, климатты түзүүчү факторлорду эстеңиз. Климаттык шарттары жөнүндө айтып бериңиз. Күн жылуулуктун көлөмү, алардын кыймылы, океандардын таасири. Бул факторлор. Кененин суулары, материктердин ички суулары, дарыялар, көлдөр, жер астындагы суулар, мөңкүлөр климатка жана рельефке көз каранды. Балдар, Африка, Америка дарыяларынын суулары кайсы океандарга ташыйт жана эмнеге? Ушул материктердеги эң моң дарыяларын атаңыз. Эмне үчүн дарыяларда шаркыратмаларга ээ? Дарыялардын жана көптөгөн көлдөрдүн ири тармагы кайсы климаттык зоналарда кездешет? Жана кайсы климаттык зонада дарыялар жана көлдөр аз? Кайсы материкте алар жок? Түштүк материктерде көп болгон жер астындагы сууларды адамдар кандайча колдонушат? Топурактар жаратылышынын негизги типтерин жер бетинде жана ар бир көрсөтүлгөн. Бул чөлдүү тропикалык топурак, экватордун токойлорунун кызыл ферралит топурактары, саваннанын кызыл жаратылыш зоналарынын жайгашуу өзгөчөлүктөрү Африканын жана Түштүк Американын тропикалык токойлору. Африка, Австралия, жарым жартылай түндүк Түштүк Америка. Африка, Австралиянын Түштүк Американын тропикалык чөлдөрү зонасы. Сорго жооп берели. Түштүк континенттеринин географиялык абалынын өзгөчөлүктөрү кандай? Бул түштүк материктердин рельефинин жалпы өзгөчөлүктөрү кандай? Алар кандайча түшүндүрүлөт? Кайсы климаттык зонада жайгашкан? Нил жана Амазонка дарыяларынын агымынын мүнөзү рельефке кандайча көз каранды? Балдар, булорго дептериңиздерге жазуу тилинде жооп бериңиздер. Кане үчүн. Үй тапшырма. 17-параграфты окуп, якастагы тапшырманы аткарыңыздар. Ушуну менен балдар, сабак сонуна келди. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта